Карабайсыңар, кабинеттен чыгып отурасыңар, кечке карта ойноп. Мына отуруп жазабы же мында кантип окуйт бул? Сиздер көчүрүп алып чыгып кетейин. Бүгүн асан болобу? Баштап. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жаңы окуу жылына карата шаардагы билим берүү мекемелеринин даярдыгын текшерүүнү баштады. Ал таңкы саат 6-дан тарта номер 10 Ленин атындагы мектепке барып, окуу каналарын жана чарбалык абалын көрүп чыкты. Кала башчысы айрым кемчиликтерди байкап, парта жана отургучтарды жаңылоо боюнча тапшырма берди. Сиз мына жакка качып турыңыз. Сенин ишиңдин акыбалы. Seni saltanatlı koşucu yöntem aydaş gerekti. Mağunusu вообще 60 yılda gel. 60 yılda. Nola akım canım. Жазсы sen. Жазып kança klaska, kança parta gereken. Жазшы. Birinci kabinette sınmaydı. Değil mi? Tınçtık. Вообще uyattım o kardeş. Bu siz Ecege. Siz менен теңкеңиздики булар, а? Мына отуруп жазабы же мында кантип окуйт бул? Теңир. Сен өзүң балдарың Кембрижде окуса керек. Текшерүү учурунда шаар мэри мектеп имаратынын айланасында кыдырып көрдү. Ал ажатканаларда эшиктердин жоктугун, эскилиги жеткен имараттардын бузулбай турганын байкап, тиешелүү жетекчилерге жеринен тапшырма берди. Мындан тышкары Жеңишбек Токторбаев мэриянын социалдык маселелерди кароочу бөлүмүнүн ишин жакшыртуу зарылдыгын белгилеп, катуу сынга алды. Ишти карабайсыңар, карта ойноп кабинеттен чыкпай отурасыңар деп баса белгиледи шаар башчысы. 2000 бул кандай эме? Вот көп кояман. Эме ким? Тынчтык эшик гана, темир эшиги гана. Нудан айтып жатат, эшиги гана кандай бул? Же свет жок. Бул мен учительский мугалимдердин тойлоду. А эмне үчүн мугалимдер кимде алып койгон эшигин? Буяка койсом болот. А эмне үчүн? Коем. Шуларды комиссияна жүрүп карабайсыңар, кабинеттен чыгып отурасыңар, кечке карта ойноп. Гарона болбой калыптыр, иштебей калыптыр, значит, гарона совсем. Муну менен катар Ош шаарынын мэри капиталдык оңдоодон өтүп жаткан Айденек балдар бакчасындагы курулуш иштерин да текшерди. Ал бакчадагы түзүлгөн шарттар менен таанышып, алардын абалына оң баа берди. Кала башчысы мекеменин жетекчисинин эмгегин белгилеп, жасалган иштер алкоого арзырын айтты. Молодец экен. Вот ушуга эжекелерди поддержка кылыш керек да. Видишь? Өзүм көрлөгүм көп болду. Жакшына кайлы боло экен. Бүгүн асан болобу? Баштап. Таңкы рейдтик кыдыруунун алкагында Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Курманжан Датка көчөсүндөгү Эмаком компаниясы курган көп кабаттуу турак жайдын артында көлөкөсүндө калган эски жер тамдарда жашап келген 3 үй бүлөдөн кабар алып, алардын жашоо шартын көрүп чыкты. Ошол эле жашоо. Эч өзгөрүү жок. Келбеди сой компаниялар. Жок, алар бизди алдады да. Алдады, алдады. Так, бул кайсы курулуш? Булар аферисттер. Ошо бизди дагы ушул алдап. Булар аферисттер. Мына здание, мына көчө, а? Я үй экен бул. Тетекин. Бул жерде канча квартира бар? Ооба, кирсек болобу? Ооба, кириңиз. Жок, мындай эле башка эле бага. Бир комнат. Ой, красавица кыздарым. Үйлөрү авариялык абалда болуп, жашоого эч кандай шарты жок болгондуктан, мэр аларды көчүрүп чыгып, башка жерден жаңы үй берүү, ал эми бошогон жер аянтын жанаша жайгашкан Айденек балдар бакчасына кошуп кеңейтүү боюнча жеринде тапшырма берди. Силерди көчүрүп, могу жерди территорияны таптаза кылып, полный антисанитария экен. Могу жерчи. Силерди көчүрүп алып чыгып кетейин. Бул жерди бузуп таттангай кылып, мына садикке кошуп берели. Макулсуздарбы? Ооба. Макулсуздарбы? Ошо аферисттерге берген, ошо садикке берели. Ооба. Анткени
Kullanayın деп тұрады. О, кулайын деп турат. Kullanayın деп. Bir gün өткөндөн кийин эски жер тамдардын ээлерине жаңы үйлөрдүн ачкычтары тапшырылды. 3 үй бүлө күтүүсүз келген мэрдин мындай аракетине ишене албай, кыска убакыт ичинде шартсыз тамдардан заманбап 2-3 бөлмөлүү батирлерге ээ болушканына чексиз кубанычта. Азыркы тапта алар жаңы үйлөрүнө көчүүгө даярдык көрүп жатышат. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион. Бул жак аксакалды, бул жак.